Кесиптештер менен күндүн маанилүү жаңылыктарын тааныштырып, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы. Саламатсыздарбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкекте ымыркайдын сөөгү табылды. Аламүдүн бир кечи районунан баштыктын ичинен баланын табыты табылган. Коррупция Ак үйдүн 7-чи кабатына чейин жетти. Пара талап кылууга шектелип, президенттин администрациясынын кызматкерлери кармалды. Кечээ Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов, вице-мэрлер жана мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилери менен биргеликте Ош шаарын дал ушундай жүк ташуучу унаа менен шаар кыдырышкан. Көйгөйдү бийиктен көрөм деп мыйзам бузган чиновниктер. Ош калаасынын башчысынын КАМАЗ менен шаар кыдырганы коомчулуктун сынына, шакабасына кабылды. Башпа анексиз калган ак сарайлар жаңы конуштуу болушту. Баткен районунда 40 үй жабыркаган болсо, алардын 9-у толук бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Аламүдүн бир кечи районунун аймагында ымыркайдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлады. Баштыктын ичинен баланын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат милицияга 17 октябрда күндүз түшкөн. Милиция жазык кодексинин 150-беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Экспертиза дайындалып, ымыркайдын энеси изделип жатканы кошумчаланды. Таласта 14 жаштагы баланы сүзүп, качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Талас облустук милициясынын басма сөз кызматы маалымдады. 15 октябрда түнкү саат 3:50 чамасында Toyota Windom автоунаасынын айдоочусу Манас районунун Чоңкапка айылында жол жээгинен 14 жаштагы баланы сүзүп, качып кеткен. Өспүрүм ошол жерден жан берген. 16 октябрда кылмышка шектүү катары Манас районунун Май айылынын 30 жаштагы жараны кармалган. 18 октябрь күнү Манас райондук соту тарабынан 2 айга камалды. Кыргызстанда 19 октябрга карата коронавирус 93 адамдан аныкталды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен 2 бейтап каза болгон. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 49, Чүй облусунда 31, Ош облусу 1, Ысык-Көл облусунда 12 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 74 адам илдеттен сакайып чыкты. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 571 бейтап, амбулатордук түрдө 527 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 180.006 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 174.766 киши айыгып чыкса, 2638 адам каза болду. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы маалында кесиптик милдеттерин аткаруу учурунда курман болгон медициналык кызматкерлерге жана медициналык жогорку окуу жайлардын студенттерине арналган эстелик тургузулду. Анын ачылышына 19 октябрда мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов катышты. Эстелик Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын башкы корпусунун жанындагы гүл бакчада орнотулган. Расмий маалыматтар боюнча былтыр пандемия мезгилинде 6000ден ашуун медицина кызматкери коронавирус инфекциясы менен ооруп, анын 123 каза болгон. Анын ичинде 79 дарыгер жана 44 орто медициналык персоналдык өкүлдөрү бар. Пандемияда эмгек сиңирген медиктерге арналган эстелик ыктыярдуу чогултуудан түшкөн каражатка тургузулган. Ош шаарындагы Касымбеков көчөсүндө жайгашкан Кара чайыр цехинин аймагында өрт чыгып, 3 өзбек жараны жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, цехте 16 чарчы метр кара чайыр күйгөн. Өрттөн 3 адам жабыркаган, анын ичинен 48 жаштагы кишинин денесинин 12%, 30 жаштагы адамдын терисинин 10%, 45 жаштагы адамдын денесинин 7% күйгөн. Бардыгы тез жардам кызматы менен ооруканага жөнөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Учурда өрттүн себеби такталып жатканы кошумчаланды. Сузак айыл өкмөтүнүн имаратында чыккан өрт болжолдуу 5,5 миллион сом чыгымга учураткан. Күйгөн жайды калыбына келтирүү иштери экспертизанын жыйынтыгы менен чечилмекчи. Айыл өкмөтү жамааты болсо учурда райондук калкты тейлөө борборунун 2 имаратында ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Учурда абал кандай, иш кагаздардын канчасы күйүп кетти, кийинки сюжетте толугураак баяндалат. Учурда айыл өкмөт райондогу эски калкты тейлөө борборунун имаратында ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Өрт кырсыгы катталган күндөн бир күн иштебей калып, калган күндөр жумуш токтогон эмес. Биринчи күн понедельник күндөн баштап биздин бул жерде сузак
айыл өкмөтүндө ошо эски паспорт столу зданиябыз бар эле, ушул жерге көчүп, бул жерде биринчи иш токтоп калбаш максатында бул жерге көчүп, уже бир күндүн ичинде уже сразу иштер уланып токтободу да. Бир күн эле арада бир күн токтоп калды. Андан кийин ушу токтобой ушул күнгө чейин ишти улантып атабыз ушул жерде. Жерине өрт өчүрүү кызматкерлери өрттү саат 09:03 өткөндө курчоого алышкан. Куткаруучулар алгач документтер менен эмеректерди сыртка алып чыгууга үлгүргөн. Сузак айыл өкмөтүнүн иш кагаздарынын айрымдары күйгөн, ал эми көпчүлүгү сакталып калгандыгы айтылат. Сузак айыл өкмөтүнүн 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 жылкы буйрук жана токтомдор болгон. Ал токтомдорду ичинен 20-21 токтомдон эч книга регистрациям дагы калган жок, накопительный папкам дагы калган жок. Ал табыла элек, может издеп карасак чыгып калар, но калган книга регистрациялар, китептерим, каттоо китептерим, буйруктары, токтомдорду каттоо китептери сакталып калган. Буйрукторду биринчи нускамасы сакталган, бир 50% күйгөн. Орталардан аныктаса болот. Калган иш кагаздарым күйүп кетти. Өрттөн айыл өкмөттүн имаратынын 2 кабаты жана жыйындар залы күйүп кеткен. Өрттүн келип чыгуу себептери аныкталууда. Учурда экспертиза иштери жүргүзүлүүдө. Өрттүн кесепетинен 5,5 миллион сом чыгым тарткандыгы болжолдонууда. Саат 9:00 күнү курчоого алышкан. Өрттүн 12ден канча мүнөт өткөндөн өрт толук өчүрүлүшкөн. Өрттүчө бүтүп, ал жерде азыр жаранды коргоонун комиссиясы менен азыр бир келте материалдык чыгымдар жана азыркы өрттүн себеби ошол такталууда да. Толук чыгып элек. Ал жерде эми биринчи этаж менен эле чатыр күйгөн да. Эми аны ремонт кылып жаратса болсо керек. Анан эми жыйындар залы толук эле күйүп кеткен. Айыл өкмөт аталган имаратта 2011 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Күйгөн жайды калыбына келтирүү иштери экспертизанын жыйынтыгы менен чечилмекчи. Ал эми Сузак району боюнча жыл башынан бери 80 өрт кырсыгы катталып, 4 адам каза тапкан. Өрттүн кесепетинен жабырлануучулар 13 миллиондон ашуун зыянга учурап, 3 миллиондон ашыгы сакталып калган. Коррупция Ак үйдүн 7-чи кабатына чейин жетти. Буга мисал катары президенттик администрацияда иштеп жаткан адамдардын жемкорлукка шектелип кармалып жатышы далил. Мындан улам президентти өлкө башчы адашып калганбы деген суроо жаралды. Темага кабарчыбыз Жуудар Бузумов токтолот. Бүгүн таң эрте интернет булактарында президенттик администрацияда иштеген кызматкер кармалганы тууралуу маалымат желдей тарады. Бул маалыматты териштирип өздүк булактарга чыкканыбызда ал Талайбек Апенов экенин билдик. Ал мамлекеттик башчынын алдындагы ырайым кылуу боюнча комиссиянын жооптуу катчысы экен. Маалыматтарга ылайык Талайбек Апенов кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жазасын өтөп жаткан адамга жардам берүүнү убадалап, пара алып жаткан жеринен кармалган. Комиссиянын жооптуу катчысы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке өзүнө пайда алуу максатында соттолгон адамдын маселесинин оң тарапка чечүү жана ырайым кылынуучу адамдардын тизмесине киргизем деп СН аттуу жарандан 170 миң сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылганы аныкталды. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Шектүү УКМКнын тергөө абагына камалган. Бул окуя саясий айдыңда түрдүү пикирлерге жем таштады. Серепчи Улукбек Маматаев жаза аткаруу тармагы негизи эле акыркы жылдары коррупцияланышып калган дейт. Буга далилдер толтура. Жеткен чеги 7-чи кабатка чейин көтөрүлдү. Жемкорлук менен күрөшүү системдик түрдө жүрбөсө, ушундай окуялар кайталана берет деген оюн ортого салды. Президенттин администрациясынан Ак үйдүн 7-чи кабатынан деп койчу элек илгери. Ак үйдүн 7-чи кабатынан коррупция бүгүнкү күнгө чейин кете элек. Бирок күрөш болуп атат, күрөшкө аракет кылып атышат азыркы бийлик. Бирок системдүү түрдө күрөш болбой атат. Системдүү түрдө күрөш болгондо гана коррупцияны жоюуга аракет кылса болот. Бул ырайым берүү администрация президентке ошол администрацияга өзүнчө башкача болуш керек да. Негизи бул өзүнчө орган болуш керек. Ал жерде бир топ юристтер, бир топ баягы укук коргоочулар ушулар иштеш керек бул жерде. Албетте бир адамдын колуна чоң бийлик тийгенде коррупция эч качан жоюлбайт. Альтернативдүү күч жок. Көзөмөл кылган, отчет сураган орган жок. Ошонун себептеринин баары келип туруп коррупцияга
жол ачат. Ал эми президенттик администрацияда иштеп кеткен Руслан Бекназаров болсо таптакыр башкача пикирин айтты. Коомчулукта азыр жемкорлук менен күрөшүү президенттик администрацияга чейин жетти. Иш илгеринки кетип жатат дегендей түр калтырышууда. Бирок коррупциянын очогу ал жакта эмес, министрликтерде дейт. Эмнеси болсо да кечеги окуя президенттин өзүнө көлөкө түшүрдү. Бул дегендик кадыр тандоодо алешимдиктерге жол берилгенин айгинеледи дейт. Кармалды деп атпайбы? Мындай нерсе болуп келгенде мындай майда чүйдө болушу мүмкүн эле, бирок муну мындай ажиотаж кылышты анчалык деле мен айтайын дегеним башка кармай тургандар толтура да азыр. Президенттик администрациясы акыркы күндөрү өтө эле абайлап иштеп аткан да. Эми аны ГКМ толугураак маалымат бермейинче бир нерсе деш кыйын болот. Биз билгенден кечирим берүү, ырайым берүү бөлүмүнө мен адашпасам Садыр Жапаров президентибиз келгенде чогуу келген командасындагы адамдар да. Анан өзүнүн келген аппаратындагы баканда бир аппараттагы жетекчиси кармалып атса, бул кандай түшүнсөк болот. Бул президенттин, значит, кадр тандоо, адис тандоо маселесинде маселе бар деген сөз. Биринчи ошол жакка көңүл буруш керек анда. Кармалгандан факт ал кармалды да. Эми статистикага келсек, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 2020-жылдын соңунда президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде абакта отурган 230 адамды мунапыс боюнча бошоткон. Дагы 38 адамдын жаза мөөнөтүн кыскарткан. Президенттин ошол кездеги басма сөз катчысы Галина Байтерек ырайым берүү боюнча 2000ден ашык кайрылуу каралганын, президенттин жарлыгы боюнча 200дөн ашык ырайым берилгенин билдирген. Жалпысынан Кыргызстандын түрмөлөрүндө 10 000ге жакын адам кармалары буга чейин кабарланган. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Улан Сарбанов экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Сарбанов буга чейин салык консультанттарынын палатасындагы аттестациялык комиссияда жана экономика министрлигинин алдындагы эксперттик кеңеште мүчө болгон. Улуттук илимдер академиясында, Борбор Азиядагы эл аралык университетте, Кувейт университетинде жана бир нече банктарда иштеген. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматын буга чейин Арзбек Кожошов жетектеген. Ал 12-13 октябрда түзүлгөн министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына дайындалган. Кечээ Ош каласынын башчысы жүк ташуучу унаа менен шаар кыдырганы көпчүлүктүн сынына кабылды. Анда алардын бул аракети мыйзамга туура келбестиги да айтылууда. Бирок КАМАЗда жүргөн мэрия кызматкерлеринин айрымдары эч кандай мыйзам бузуу болбогондугун айтып актанууда. Алардын баамында мыйзамга каршы аракет менен элдин көйгөйү тез чечилет экен. Коомчулуктун сынына, шакабасына, күлкүсүнө, анан айрымдарынын сүйүүсүнө кабылган аракет тууралуу Нурзада Сыдыкова айтып берет. Кечээ Ош шаарынын мэрі Алмаз Мамбетов, вице-мэрлер жана мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилери менен биргеликте Ош шаарын далушунда жүк ташуучу унаа менен шаар кыдырышкан. Ооба, мындай жүк ташуучу унаалар менен жарандарды ташууга болот, бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамында келтирилген критерийлердин негизинде гана. Ош шаарынын мэрі бардык муниципалитеттин башчылары бул аталган КАМАЗдын үстүндө шаарды кыдырдып кетет. КАМАЗ менен шаар кыдырган Ош шаарынын чиновниктери бир топ шакаба сынга кабылышууда. Шаардын көйгөйүн бийиктен көргүсү келген кала башчыларынын бул аракети мыйзамга жатпастыгы да эскертилди. Эч кандай пиары жок, иш аракет кылабыз деген мамлекеттик кызматкерлердин аракети социалдык баракчаларда жамгырдай эле жаап, тескерисинче коомчулук көңүлүн бир топ эле бурдуртту. Интернет желеси сын күлкүгө, шакабага, салыштырууга толду. Биздин жетекчилердин көзү көр, кулагы дөйлөйбү? Шаар башчысы бар болсо эч нерсе чечилбейт беле? Маселелер ошол бойдон ачык калат беле? Бишкектин мэри одиночка болуп маршруткада баратса, биздики мунассага деп КАМАЗда кетип атат. Бишкектин мэрине соболезную. Башка ырдайлычы? Машинада баратып деп ырдайлы дегем. Макул, шеф. Оштун мэри көчөлөрдү кыдырып диктант жаздырып жүрөт дейт. Кол алдындагылар ручканы шпылдатып атышкан кез экен. КАИ кызматы ушул айдоочуга жүргүнчүлөрдү ташуу эрежесин бузуп, адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч жаратканы үчүн айып салуу керек.
Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо мыйзамына ылайык мындай аракеттерге барууга жол берилбейт. Борт платформасы бар жүк ташуучу автомобилдин кузовунда адамдарды ташуу эгерде ал негизги жоболорго ылайык жабдылган болсо уруксат берилет. Мында балдарды өзгөчө учурларда гана ташууга жол берилет. Жүк ташуучу автомобилдин кузовунда ташылуучу адамдардын саны отуруу үчүн жабдылган орундардын санынан ашууга тийиш эмес деп мыйзамда көрсөтүлүүдө. Ошо Кыргыз Республикасынын атайын эрежелери негизинде жүк ташууга уруксат берилет. Жана ошондой эле ошо жүк ташыган, жүргүнчү ташыган айдоочу сөзсүз түрдө үстүнө адам чыгаргандан кийин ошо орундуктар менен камсыз болгон, канча орундук камсыз болгонсо ошого ылайыктуу гана адамды салып, алардын коопсуз экендиги эске алгандан кийин гана, мындай жактан ынангандан кийин гана ордунан жылыш керек. Негизи туруп бараткан бул мыйзам бузуу. Орундуктан ашырган болсо мыйзам бузуу болуп калат. Эгерде орундуктан ашырып ийген болсо, мыйзам бузуу. КамАЗ менен кыдыруунун башкы максаты шаардагы көйгөйлөрдү тез арада чечүү керектиги менен түшүндүрүлүп жатат. Мыйзамда көрсөтүлгөн бир жагдайды аттап өтүү менен элдин бир топ маселеси чечилерин Ош шаардык мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси билдирди. Будан эми мындай эч ким жабыр таткан жок, зыяны жок. Ол жүк ташуучу машинада болобу, же башка нерседе болобу, жөө болобу, барып таанышып көрүп койсо, эч кимге мындай элге залакасы тийбейт. Мен ушундай ойдомун. Эми рейдтин ар кандай түрлөрү өтүшү мүмкүн. Эми жөө рейдтер өтүшү мүмкүн. Машина менен барып, ошо шаардын башчысы элдин турмушун кандай жол менен болсо дагы көрүп, таанышып, ошо маселелерди чечүүгө болгон аракеттин баалашыбыз керек деп ойлойм. КамАЗ менен шаар кыдыргандардын арасында вице-мэрлер да бар. Алар бул жагдайды мыйзам бузуу деп эсептебейт. Бирок жүрүп турган жүк ташуучу унаадагы жарандардын туруп алуусуна жана адамдардын саны белгиленген тагыраагы 8 адамдан ашпоосу керектиги көрсөтүлгөн. Анткени менен тасмада көрүнүп тургандай 2 эсе көп. Ал эми бул жагдайды шаардагы көйгөйлүү маселелерди оперативдүү түрдө чечүү керектиги менен түшүндүрүшүүдө. Шаарындагы көйгөйлөрдү жеринде көрүү маселеси. Себеп дегенде шаар чоң. Тез бат иштеш керек. Балким жөө бассаң көрүнбөй калышы мүмкүн, же жетишпей калышы мүмкүн шаардычы. Иш деген аябай көп, баары убакыт чектелүү. Ошон үчүн биз мына үстүнөн жазып аткандар да чыгып кетпеди, ал протокол чыгып калдыр да. Ал жерде эч кандай бир баягы неме жок. Ал ошол себеп дегенде рейдтин максаты проблеманы көрүп, айтуу, анан протокол чыгат. Эртең биз протокол чыгарабыз, кайсыл жерде кандай ташма берилди деп. Эми турсак биз алдыда там 2-3 адам туруп аны карап койгондун эч кандай немеси жок. Алдыңкы стойкасын кармап, ал жерде мэр турду, мэрдин жанында биринчи вице-мэр турду, жанында да мен турдум. Калгандары отурушту, иш отап токтогон жерлерде биз туруп карап аттык да. Эске салсак, кечээ Ош шаарынын кала башчысы менен вице-мэрлер жана шаардагы мамлекеттик ишканалардын башчылары менен рейд уюштурулган. Анда алар жүк ташуучу унаа менен шаар кыдырып, шаардагы көйгөйлүү жагдайлар менен таанышкандыгы айтылган. Бирок мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамга ылайык жол тутунбагандыгы коомдо катуу сын пикирге кабылган. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нур-Ньюс, Ош шаары. Быйыл жазында Баткенде Кыргыз-Тажик чегарасында болгон куралдуу жаңжалга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 527 материал иликтенип жатат. Бул тууралуу 19 октябрда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын жетекчисинин орун басары Азамат Дүйшөналиев Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында жалпысынан 330 экспертиза дайындалган. Алардын жарымынын жыйынтыгы даяр болуп калды. Кыргызстанда январь-сентябрь айларында жалпы 66274 кылмыш, 57889 жорок катталган. 28-30 апрелде 1 майда Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта 140 турак жай, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект, 2 чегара бекети жана 1 клуб толугу менен талкаланган. Баткендин чегара жаңжалында жабыркаган турак жайларды калыбына келтирүү толук жыйынтыктала элек. Калыбына келтирүү иштери дагы да уланууда. Тактап айтсак, Баткен районунда 40 үй жабыркаган болсо, алардын 9-у толук бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Ал эми 31 үй жакынкы күндөрү аяктай турганы айтылды.
Чек ара жаңжалында туракчайы өрттөлүп, баш панексиз калган аксайлыктар жаңы конуштуу болушту. Тагыраагы Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүндө буга чейин 29 апрелдеги чек ара жаңжалында жабыркаган 9 үй бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Аны менен катар таза суу, электр энергиясын тартуу иштери да жүргүзүлгөн. Бүгүн көрүп чыктык, себеби дегенде кайсыл үй бүтсө бүгүнкү күндө элдер өзүнчө кошулуп, өзүнчө жашап келе жатышат. Бүгүн көрдүк, элдер бүткөн үйлөрдө жашап жатат. Аксайда бүтпөгөн үй жок. Кошумча дагы биз араб мамлекети менен сүйлөшүп, мына 50 үй курулуу күтүлүүдө. Буйруса Аксайда дагы элдер көбөйүп, үйдүн саны дагы көбөйөт. Суу маселеси боюнча бүгүнкү күндө кошумча акча бөлүнүп берилип атат. Суу Аксайда толугу менен келет деген ишеничтебиз. Болду деп. Ал эми Фарида Сабирова үйү жараксыз болгон жарандардын катарында. Жаңы үй түшкөнүнө кубанып, көрсөтүлгөн жардамга ыраазы. Эскерте кетсек, Баткен районундагы 40 үйдүн ичинен 9-у Аксай айылында бүткөрүлүп, жаңы үйгө үй ээлери көчүп киришкен. Жакынкы аралыкта калган 31 үй пайдаланууга берилери күтүлөт. Биз эми бүгүн көчтүк үйүбүзгө, бүгүн эле. Алы жата элекпиз да бул үйдө. От жагып жатып көрөйт, анан бирок азырынча бар жогу жакшы. Кудайга шүгүр, шарты заманбап. Али өзүбүздө жок нерселер, мурдагы үйүздө жок нерселер бар болду. Кудайга шүгүр, бардыгы ыраазыбыз. Жаңы тургузулган үйлөр Түркия мамлекетинин колдоосу менен курулган. Жалпы канча каражат коротулганы белгисиз. Ал эми жашоочулар үчүн бул үйлөрдө жылытуу системасы орнотулуп, керектүү шарттар менен камсыз болгон. Эки көздүү деп айтты эле. Бирок могу бир көзү дагы жок эле да. Атайын буну кошумча мына печкага кошумча жасашканда бунучу. Бунун баары оштон келди. От жагып көрдүк, жакшы жылдат экен үйдү. Азыр 3 спальный, бир кухня, 2 душ, бир гостиный. Комнаталар ошондой. 4 балам бар, жолдошум. 6 киши болуп жерде жашап атабыз. Азыр барлык шарттар менен бүтүрүп беришти. Баткен облусундагы 28-30 апрелдеги кыргыз-тажик чек арасындагы каргашалуу окуядан кийин жабыр тарткан айылдарды калыбына келтирүү иш-аракеттери уланууда. Бүгүнкү күндө жалпысынан 140 үй курулуп, 100 үй Лейлек районунун аймагында толугу менен бүткөрүлүп тапшырылган. Мына биз көрүп чыктык, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Сапат аябай жакшы. Калган үйлөр дагы мына көк терек жана Достук айылындагы үйлөр дагы 2-3 күн ичинде Кудай буйруса тапшырабыз. Айтсаңыз, үйлөрдүн сапаты кандай болду? Үйлөрдүн сапаты аябай жакшы болуптур. Биз ар бир үйгө кирип чыктык, отоплениясын көрдүк. Баары сапаттары негизинен аябай жакшы болуптур. Кыргыз-тажик чек арасындагы чырдан жалпы 190 кыргызстандык жабыркап, 36 адам набыт болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Баткен аймагында жалпы 136 турак үй жана 84 объект күйгөн жана жабыркаганын кабарлаган. Бактыгүл Мирадилова, Арзу Галымбетова, Эрнис Азамат уулу, Нурньюз, Баткен облусу. 19 октябрь социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин күнү. Бул датага байланыштуу Ош шаарындагы социалдык өнүктүрүү жана социалдык фонд башкармалыгынын кызматкерлери Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы, ыраазычылык баракчасы менен сыйланышты. Сыйлыкты Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова тапшырып, алардын кесиптик майрамы менен куттуктады. Аталган кызматкерлер негизинен калктын аярлуу катмары менен иш алып барышат. Учурда Ош шаары боюнча 3000ге чукул аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген жаранга социалдык пенсия төлөнүп берилет. Андан сырткары 2000ге чукул балдарга жүлүк пул төлөнүп берилет. Ал эми 174 жалгыз бой калган карыялардын үйлөрүнө белгиленген графиктин негизинде жардам көрсөтүп келишет. 19 октябрь бул социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин күнү, кесиптик майрам. Ошол кесиптик майрамга карата бүгүн Ош шаардык мэриясы тарабынан Ош шаарындагы социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, социалдык фонд башкармалыгынын кызматкерлерине, ошол алдыңкы жакшы эмгектенген тажрыйбалуу кызматкерлерди ошол сыйлоо үчүн, куттуктоо үчүн бүгүн иш-чара болуп атат. Бул үчүн ошол биз Ош шаардык мэриясына ыраазычылык билдиребиз. Негизинен ошол биздин кызматкерлер, биздин адистер ушул калктын аярлуу катмарлары менен иш алып барабыз. Бөлөк бирөөнүн кароосуна муктаж болгон ошондой жарандар менен биз социалдык кызмат көрсөтүп, аларга ошол мамлекет тарабынан берилүүчү социалдык пенсияларды, жеңилдиктерди жеткирип, ошол иштерди негизинен биздин кызматкерлер иш алып барышат. Көрсөтүүнүн соңунда дүйнө кабарлары менен да учкай тааныштыра кетейин.
Украина менен Орусияда COVID-19-дан өлгөндөр жогорку чекке жетти. Акыркы 1 сутка ичинде өлкөдө вирустан 538 бейтап көз жумду. Түндүк Корея кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны дестабилдештирүүчү кадамдардан карманууга чакырды. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев журналистке эч кимге айтпаган ыймандай сыры менен бөлүшкөн. Сен үчүн бул сенсация болот деген ал. 19 октябрда Түндүк Корея өлкөнүн чыгышындагы Синпхо портуна жакын аймактан Жапон деңизин көздөй кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Коңшу Түштүк Кореянын армиясы бул ракета суу алдына жүрүүчү кемеден учурулушу мүмкүндүгүн маалымдады. Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны дестабилдештирүүчү кадамдардан карманууга чакырды. Жапония Пхендин соңку аракетине өкүнүчүн билдирди. Азыр эле Түндүк Корея 2 баллистикалык ракетасын учурду. Бул өлкө өткөн айдан бери ракета учуруну улантып жатканы өтө өкүнүчтүү деп билдирди Жапон премьер-министри Фумио Кисида. Соңку бир канча аптадан бери Пхеньян аскердик сыноолорун жандантып, бир нече жолу ракета учурду. Адистер алардын айрымдары эл аралык санкцияларга каршы келерин айтып жатышат. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Ллойд Остин жана Грузиянын коргоо министри Жаншер Бурчуладзе менен чогуу кол койгон келишим Остинди Кара деңиздеги союздаштарына жасаган алгачкы сапары алкагында түзүлдү. Анда Америка Кошмо Штаттарынын Грузиянын куралдуу күчтөрүн колдонуу улантары айтылган. Куралдуу күчтөрдү колдоо боюнча 2018-жылы май айында түзүлгөн келишимдин мөөнөтү жаңы жылда бүтмөк. Пентагондун маалыматында жазылгандай, Америка жана Грузиянын коргоо министрлери 18 октябрда кол койгон жаңы келишим эки тараптуу мамлекеттик кызматташтыктын жаңы этабы болмокчу. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин Кара деңиз аймагындагы 3 өлкөгө багытталган сапарынын алкагында 18 октябрда Грузияга келген. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин жаңы маегинин тизери социалдык тармакка чыкты. Аны элбасынын маалымат катчысы Айдос Укибай Твиттер баракчасынан жүктөдү. Бул ролик «Штык к портрету Откровения» тарихтуу тасмасынын 5-сериясын презентациялоого арналган. Анда коңшу өлкөнүн биринчи президенти эч нерседен коркпогон адам болбой тургандыгын, журналистке буга чейин эч кимге айтпаган ыймандай сырын ачууга убада берип жатат. Ошондой эле гольф ойноп жатканын көрүүгө болот. Мен азыр сизге мурда эч кимге айтпаган сырымды айтып берейин. Сен үчүн бул сенсация болот. Эми мени кечирсин. Мага деле оңой эмес. Эч нерседен коркпогон адам болбойт деп айткан Назарбаев маектин тизеринде. Интервью толугу менен 21 октябрь күнү Хабар телеканалынын көрсөтүүлөрү айтылды. Урматтуу теле көрүүчү, сиз Нурньюз маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.